Өлкөдө дагы 10 адамдан коронавирус аныкталды. Ооругандардын саны 94кө жетти. Бүгүн 30 мартка карата дагы 10 адамдан коронавирус аныкталды. Муну менен ооругандардын саны 94кө жетти. Вирусту жуктуруп алган акыркы 10 адам Жалал-Абад облусунун тургундары. Маалыматты республикалык штабтан кабарлашты. Булак Супер KG. Баяман Эркинбаев менен Рыспек Акматбаевдин мамилеси кандай болгон? Рыспектин атасынын жообу. Рыспек Акматбаев менен Баяман Эркинбаевдин мамилеси тууралуу ар кандай ушак кептер айтылып жүрөт. Ал экөөнүн мамилеси жөнүндө Рыспек Акматбаевдин атасы Абдымалик Акматбаев өзү маекте айтып берген. Уулуңуз Рыспек менен Баяман Эркинбаевдин мамилеси кандай эле? Бул жагын билчү белеңиз. Эмнеге дегенде экөөнүн мамилесин азыр ар ким ар кандай айтып жүрүшпөйбү? Менин билишимче экөөнүн мамилеси жакшы болчу. Биздин үйгө келип турчу. Мени аталап калчу. Рыспек мага бул жигиттин аты Баяман, Оштун баласы деп айткан эсимде. Чапжаак, бою узун жигит эле. Акыркы жолу Баяман Рыспек 2005-жылдары уулунун 40 ашынбы же ашын берип жаткандабы айтоор биздин үйгө келген. Рыспек экөө бактын ичинде көпкө чейин кучакташып абдан жакшы сүйлөшүшкөнүн. Баяманга Рыспек, сен Ошту тартипке сал, мен бул жакты тартипке салам. Алакандай кыргызды бөлбөйлү деп кеп кылышты деп анын жанындагы балдар мага айтышты. Ошондо Баяман мурдуна кагаз чаптап жүргөн экен. Ошондон көп өтпөй эле Баяманды атып кетти деп калышты. Ал ортодо Рыспекке анын жок болушуна сага шылтап жатышат деген кепти айтышыптыр. Уулуңуз киши колдуу болгонго чейин анын Адис Кулмамбетов баштаган бир топ досторун жок кылышпадыбы? Бул боюнча эмне айтасыз? Айтса сөз көп эле болор. Менимче Мурат Суталиновду Батукаевке окшоп, ана өлөт, мына өлөт деп абактан чыгарып коюшту. Түрмөдө оорусу катуу экендигин далилдесе, мыйзам жол берет деп эркиндикке чыгарышты да. Ой, илгери Манас атабыздын убагында таразага тартып, астырып койчу турбайбы? Түрмөдөн тамак берип, бакпай эле ошентсе болот эле. Канча балдар боздоп калды, аталары жок. Канча жаш балдар үйлөнөбүз деп турган кездеринде жок болуп кетишти. Алардын энелери боздоп калды. Демек сиз Мурат Суталинов аркылуу Рыспекти, балдарын кошо жок кылды дегенди айтып жатасыз. Рыспекти өлтүргөндөрдүн арасында Суталинов бар. Азыр мен Рыспекти бети башын чүмкөп алып келип, автомат менен атышкан деп угуп жатам. Бирок толук так далил жок да. Сөз катары айтылып келет го. Эмне үчүн? Толук эле далил бар. Убагында баарын жаап коюшканда. Баяман тууралууда кыска баян кылдыңыз. Алмаз Бокушевди билесиз да. Балам, мен аны билбейт экенмин. Камчы Көлбаев менен сиздер тууган болосуздар да. Ал тууралуу эмнени айта аласыз? Ооба, Камчы менен жакын тууган болобуз. Муну Кудай алдында да жашырбайм. Бир жолу ресторанга апасынын 70 жылдык тоюна чакырды. Бардым. Барган жокмун деп айтпайм. Өзүнчө келип учурашпайт. Анан мен өзүм издеп бармак белем. Чынында Рыспектин жүрөгү ушунчалык кенен болчу. Баарын бооруна тартып келген. Айтса абдан сөз көп. Эмнени айтайын? Калган кептин кереги деле жок дейт Рыспек Акматбаевдин атасы. Булак Аргумент KG.